Бүгін Анжелика Кайратовнада қош майрам. Бүгін 12 июнь Анжелика айымдың туған күні менен чын жүректен құттықтайбыз. Анан Бишкек шаарыбызда чоң борборунда жайгашкан 312 бизнес центринин астында Анжелика айымдын Лика Beauty бар аттуу салуулук салону ачылыш болуп жатат. Жана Айым Стайл сулуулук салону 12 жылдык баракеси белгилеп жатат. Бүгүнкү биздин майрамга Анжелика айымдын кубанычын тең бөлүшкөнү келген конокторунан маанайын сурап өтүүнү туура көрдүк. Анда эмесе бизден алыстабаңыздар. I don't wanna say what I feel right now. Yeah, you're pulling me up so high, coming down with the gravity. You're pulling me down, down, down. I just wanna keep up, keep up. You're moving so fast without me, supersonic. Азыр биз Анжелика айымдын ата-энесинин жанына келдик. Албетте баланын жараткан ийгилиги өзүңдүн жараткан ийгилигиңен дагы чоң кубаныч тартуулайт. Ал эми ата-энесинен дагы өзүнүн ою тууралуу билип койсок болот. Саламатсыздарбы? Саламат. Абдан кубанычыңыздар ичиңизге батпай жатса керек. Сезимдериңиздер менен бөлүшүп кетсеңиздер жалпы кыргыз журту менен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Куттуктайм эмне кызым бүгүн эң жакшы күндөрдүн бири болуп атат. Бүгүн туулган күнү. Аны менен ошо кызыма каалап кетмекчимин. Бул өмүр узун болсун, бактылуу болсун. Ар дайым ушинтип элге кызмат этип, ден соолукта болуп, ушу кичинекей 3 неберемдин дагы ден соолугу чың болсун, бар болсун, бай болсун. Ошол мына эми өзүнүн бизнесине дагы кошуп мынтип элге кызмат өтүп атат. Дагы кичинекей мындай салон ачып атат айымдар үчүн. Ушул салондагы аябай жакшы иштеп, эми өзүнүн оюнда койгон оюндай жетишине тилектешмин да. Рахмат. Рахмат. Сиз дагы айта кетсеңиз. Толкундануу ар бир бала үчүн толкундануу болот ата-энеде. Биринчи ачылыш эмес, бул экинчи, үчүнчү, төртүнчү ачылыштар болуп атат. Дагы ийгиликтерди каалай беребиз. Көп ачылыштар боло берсин. Биздин эң жакшы көргөн сыймыктанганыбыз бул жер аябай акчолтой болду. Себеби дегенде ушундай бизде кыргыз элинде кыйынчылык болуп турганда бул жердеги салон эң чоң өзүнүн эмгегин баштаганда эле көрсөттү. Элди камсыздандыруу жагынан аябай камсыздап, ошон үчүн биз аябай толкунданып, аябай акчолтой болду деп башынан баштап биз ошо кубанычтабыз. Азыр ушу биздин жакындарыбызга кызымдын айлана жөрөсүндө сыйлаган адамдары бар, толугу менен келип отурушат. Бардыгына чоң ыраазычылык билдирип кетейин. Ооба, рахмат. Ошол Анжелика айымдын жеткен ийгиликтеринин кандайдыр бир деңгээлинде сиздердин дагы салымыңыздар, сиздердин берген тарбияңыздар, эмгегиңиздер жатат. Албетте, ушундай кыргыз эли үчүн Анжеликадай айымды тарбиялаган сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Саламатсызбы Аскар мырза? Биз азыр Аскар Маанайдын жанында турабыз. Анжелика айымдын чогуу сахналаш жакын досу. Бүгүнкү маанай кандай болуп жатат? Абдан жакшы. Анжеликанын бүгүн Кош майрам, туулган күнү. Кош майрамы болуп турат. Мындай сонун бир жерде сонун сулуулук тартуулоочу кыздарга, балдарга ушундай бир жай ачылып отурат. Аны менен чогуу туулган күнүн бүгүн өткөзүп атабыз. Абдан жакшы. Туулган күнүм менен, туулган күнүм менен, туулган күнүм менен Анжелика Кайратовна, туулган күнүм менен. Болжоңуздар болсун. Болжоңуздар болсун. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Менин эң жакын инсандарым мына ушул жерде чогулуп, бир жашнакай кичинекей жакшылыгы менен бөлүшүп жатамын. Чындыгында бүгүнкү майрам балким баягы Анжелика деген айымдын туулган күнүнө байланыштуу болсо дагы бул жерге Чукушев Кайрат Асанович менен Гулина Малдалиевнаны чакырбасам болбойт. Себеп дегенде ушул инсандардын тарбиясы менен, ушул инсандардын колдоосу менен бүгүнкү күндө ушундай жакындарымды топтоп турган мезгилим. Бұл жерде өзгөчө колчалар жаңырсын болчу да, негизичи. Бардык ара
бардык баягы күч эң негизгиси ата энебиздин сыймыгы үчүн жасайт экенбиз. Ошо ата энем сыймыктанса экен деп жакшы окуйт экенбиз, жакшы ийгиликтерди багындырат экенбиз. Анан сиздерге сөз бербесем болбойт. Ушул жарык дүйнөгө алып келип, мага тарбия берип, болгон жакшылыкты, болгон даамдуу тамакты, болгон эң кооз кийимди кийгизип, ушул балалыктын бактысынан кемитпей, эң алдыда мени тарбиялап, ошентип көкөлөтүп, кандай баягы жөнөкөй үй бүлөдөн дагы мындай аябай сонун баягы бар үй бүлөнүн катарларына кошуп, мени ошентип бүгүнкү күнгө чейин алып келгениңиздерге ыраазычылык билдиремин. Бул жакта мына бир тууган энем турат үстүндө. Бир тууган дагы бир иним болсо азыр алыскы Грецияда ушул жакындарымдын сыймыгы үчүн бардык аракетимди жасап келе жатам. Карантинге байланыштуу азыр чектелүү менен убакыты менен тааныштарымды бардыгын чакырып атамын. Азыр эшигин ачып сиздерди ичкериге чакырабыз. Чен атама сөз берейин. Кайратова Анжелика Кайратовна, Чукушев Кайрат Асановичтин исминен. Кайрат мырзага өзгөчө кол жабуулар болсун, биздин мына ошолчо арп ичинде бир муудай болуп, бүгүнкү өзгөчө сөздү сиз айтасыз го деген үмүттөбүз. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Мына бүгүн кызым өзү айтып кеткендей, өзүнүн туулган күнүнө дагы өзүнө дагы белек кылып атат, өзүнө никелеп татынакай айымдарга саламатчылык жасап. Эми кызыма эмне кааламакчымын? Кызыма узун өмүр, бактылай болуп, 3 неберем бар. Ушулардын өмүрү узун болсун, бактылуу болсун. Кызым ушулардын сый урматында чоңоюп, ушул алдына койгон максаттары албан ийгиликтерине кааламакчымын, ошо максаттарына. Ден соолук, аманчылык ушуларды кааламакчымын. Анан бул ачылып аткан айымдар үчүн саламы бул өзүнүн жашоосундагы биринчи бизнес эмес. Ушул бизнеси дагы алдыңкы бизнестериндей болуп, эл оозуна алынып, жакшы ийгиликтерине жетишине тилектешмин. Рахмат. Чоң рахмат. Апасына Ооба, апасына өзгөчө сынабыз, кол чабабыз. Гүлнайым өзгөчө тың айым болгондугу үчүн мынакей Анжелика Кайратовна азыркы учурда дагы деле Анжелика Кайратовна болуп жүрөт. Гүлнайым, келиңиз, куттуктайбыз. Бул жакшылык сиздики дагы. Рахмат. Эң биринчиден бардык келип кеткен конокторго чоң ыраазычылык билдирмекмин. Чоң рахмат сиздерге, келген конокторуңузга ыраазычылык билдирейин. Экинчиден кызым бүгүнкү туулган күнүң куттуу болсун. Алтыным. Мен азыр алигече көз алдымда элестеп турат, жаңы төрөлгөн кичинекей көздөр топтоголок болуп төрөлгөн күнү бүгүнкү күнгө чейин эненин жүрөгүндө дегендей. Ден соолук каалайм, ишиңде ийгилик каалайм. Мынакей убакыттын кандай өткөнүн билбейт экенсиң, бирок мен үчүн кичинекей кыз азыр деле билинбей 3 кыздын энеси болуп турат. Ушул заманда кыргызымдын элине кызмат кылып, сиздердин сүйүктүү инсандар болуп келе жатат алтындарым. Ишинде ийгилик каалайм. Себеби дегенде бул жердин ачылышында куттуктап кетмекчимин. Бул жер аябай ак жолтой жер болду, бардыгыңыздар билгендей эле. Эң биринчи баштагандан эле ушу кыргызымдын кыйынчылык маалында эң чоң точкасы болуп, ушул жерден камсыздандыруулар жүрүп жатты. Ак жолтой жер болду деп биз ушундай толкундануу менен бүгүн ачып атабыз, урматтуу элим. Дайыма ак жолтой жер боло берсин, башталганда жакшы башталды. Ишиңде ийгилик каалайм. Ушул татынакай ал мончоктой, суруу мончокторуң менен дайыма бактылуу болушуңду каалайм алтыным. Ак жолтой болсун. Оозуңузга май деп коелу. Бул жерде дагы мен сыйлаган инсандар келген болчу. Ушул баягы турмушта ар бир инсан жакшылыкка бир себепкер болот экен. Жашоомдо ушунчалык көп инсандар мага үлгү болду. Бүгүн дагы болсо үлгү болуп келет. Булар менин жашоодогу Кудайым берген курбуларым, инсандар. Ошолордун арасында мага эже болуп жүргөн. Бул жакта Норвегиянын консулу бар, Айжан Чыныбаева айымды чакырбасам болбойт. Мага мотивация берип, ор күндөрү алдыга жетеледи. Айжан Чыныбаева келиңиз. Келиңиздер бул жака. Назира эжеке Жетигенова. Мен ушул чыгармачылыкта жөнөкөйлүгү менен аябай тарсылдап, маанайымды көтөрүп, аябай күлдүрүп, Гүлжана эжекем бар. Ар жакта турат го. Анан ушул ачылышынан баштап баягы идеялардын баардыгын ишке ашырганга чыгармачылыгымда дагы болсо мага бир тууган эжемдей болуп келаткан Миргүл Эсеналиева бар. Бул жерде болчу жаңы эле. Ооба. Микуся деп сүйлөйбүз.
ошо жалпы командама командамдын баардыгын эле билесиз, бүткүл Кыргызстан баары таанып калды. Курбуларыма кийинки сөздү бермекчимин. Азыр ошол мен сыйлаган эжелерден азыр бул жакта кимди көрүп атсам, кимди көрбөй калсам дагы келсеңиздер болот бул жака. Тамаша бар. Келиңиздер, урматтуу бүгүнкү Анжелика айымдын туулган күнүнө келген жана салондун ачылышына келген жалпы коноктор. Азыр баарыбыз биргеликте Анжеликаны туулган күнүң менен деп 3 жолу куттуктайлы. Андан кийин сүйлөйбүз, ырдайбыз баарыбыз, баарыбыз билебизби? Туулган кеттиги. Туулган күнүң менен, туулган күнүң менен Анжелика. Катуураак. Туулган күнүң менен. Дирижер болсоңуз да болчу да экен, Барекелде. Анжелика алтыным. Не деп айтсак дагы бүгүн жарашат, Негизи эле бүгүн эмес, Анжеликага саат сайын күндө айтып турсак да жарашат. Кыргыздын эң алдыңкы сабындагы айымдардын катарын толуктаган менин чыгармачылыктагы алтындай болгон сиңдим, туулган күнүң кут болсун. Жаратканым сага эки дүйнөнүн бактылуулугун берген болсун. Аялдык бакытты ченебей берген болсун. Кыздарымдын урмат сыйына бөлөнүп, Кыргыздын сыймыгы болуп, Кыргыздын желегин дүйнөгө желбиретип жүрө бер. Ар дайым бар бол, аман бол. Баскан кадамыңды ийгиликтер коштосун. Сени тапкан ата-энең сенин жалаң жакшылыктарыңа кубанып, сенин ийгиликтериңе ыйлап жүрүшө берсин. Бүгүнкү ачкан салонуң куттуу, берекелүү, майлуу, сүттүү, ургачы салондордон болсун. Мен Анжелика менен буга чейин жалаң гана чыгармачылыкта, жон гана алыстан гана эже сиңди катары катташсак, жакынкы күндөрдөн бери мен Анжеликаны ушунчалык жакындан билгенден кийин мен мурда Анжеликаны аябай сыйлачумун, жакшы көрчүмүн, урматтачумун. Бирок мен жакындан бери муну аябай жакшы билгенден кийин менин ал жакшы көргөн сыйлоом аз экенин билип, андан көбүрөөк сыйлаганга аракет кылдым. Ошондуктан өмүрүң узак болсун алтыным. Кайгырба, ооруба, дайыма ушундай позитив болуп, алдыга гана умтулуп жүрө бер. Сенин аркаңда ушунчалык чоң кыргыз эли турат. Кыргыз эли сени менен сыймыктанат. Бар бол, аман бол, бай бол. Азыр биздин жаныбызда Анжелика айымдын сактаган эжекеси, биздин сактабыздын эң мыкты ажаркуу айымы Гүлжайна Атаканова эжекебиз бар. Бүгүнкү байрамга кош келипсиз. Бүгүнкү өзүңүздүн Анжелика айым болгон куттуктоолоруңуз менен же болбосо пикирлериңиз менен бөлүшө кетсеңиз болот. Чоң рахмат, дагы бир жолу Анжеликаны бүгүнкү туулган күнү менен жана салондун ачылышы кош майрам менен куттуктайбыз. Анжелика алтыным, сен ар дайым бийиктесиң. Мындан да бийиктиктерди багындыра бер. Сенин аткара турган жумуштарың, багындыра турган ийгиликтериңдин баарысы али алдыда. Кыргызымда сенде күчтүү, чыган, сабырдуу, аракетчил, эмгекчил, жалаң гана алдыга умтулган позитивдүү айымдар көп болсун. Сенин ар бир баскан кадамыңды жаратканым ийгиликтер менен коштошсун. Эки дүйнө бактылуулукту насип кылсын жаратканым. Кыздарыңдын урмат сыйын көр. Биз сени жакшы көрөбүз. Дагы бир жолу туулган күнүң менен. I don't wanna say what I feel right now. Yeah, you're pulling me up so high, coming down with the gravity. You're pulling me down, down, down. I just wanna keep up, keep up. You're moving so fast without me, supersonic. Анжелика айым, биринчиден сизди туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Албетте кош майрам болуп жатат. Абдан эмгекчил кыргыздын айымдарды өрнөк болчу айымдардан абдан күчтүүсүз дегендей. Анан ушунча күчтүү кайдан таап жатасыз? Мен оюмча ар бир инсан күчтүү. Ошон үчүн биз баягы жашоодо кандай шарттар болбосун, кандай сыноолор болбосун, алып урушуп келе жатабыз. Мисалы сиз дагы, мен дагы эң негизгиси ыраазы болушубуз керек экен. Качан гана жан дүйнөдө ыраазычылык пайда болгондо, Кудайым дагы болсо берекесин бере берет экен. Мен күчүм ошондо элдин колдоосунда дегендей, эми элдин баягы көз алдында болуш керек деп ойлойм. Балким эч ким мени тааныбаса, эч ким менин жөнүндө иши дагы болбосо, мен деле баягы жөнөкөй эле инсандар катарын толуктап жүрө бермек болуш керек, атым чыкпай эле койсун деп. Бирок атактуулук эми ар түрдө чыгып атат, сиздер көргөндөй. Мен бирок бардык күч аракетимди жакшы гана таптап чыгуусуна бардык күчүмдү жумшап атам. Албетте сиз эмгекчил, өзгөчөлүктү жактырган айым катары билебиз. Албетте айым стайлдын сулуулук салонунун айырмасы
12 жыл болду. Бүгүн жаңысын ачып атабыз. Айырмасы кухня бар, дүкөндөр бар, спа бар, денеге боюнча бардык тейлөөлөр бар. Өзүнчө жабык помещениялар бар. Баягы атактуулар кээде баягы боюнуп атса макияжы жок эле карап отура беришет да, кичине уялбасын деп өзүнчө бөлмө кылдык. Невесталарга 24 саат бою иштеген жалгыз салон Кыргызстандагы. Албетте сиздин ишиңизге да албан ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыз элибизге дагы да ушундай өзгөчөлүктөрдү, жакшы ийгиликтерди жаратып, жүрөөрүңүз сизден аябай үлгү алабыз. Чоң рахмат. I don't wanna say what I feel right now. Yeah, you're pulling me. Başladı şamca şovu, azim başladı başka şov. Kiminle ki start go. Биринчиден, Жанылкайым, сизди бүгүнкү өздүк майрамыңыз менен куттуктайбыз. Баарыбызга маалым болгондой эле, үй бүлөсү менен биргеликте ар дайым кайрымдуулукта жарык жүргөндөрдөн чындыгында терең алкыш, терең таазим. Анан ушул көрүп жаткан кеңсе, эми бул биздин кеңсебиз деп биз тамашалап коебуз. Бизде ошо элдин барысында коомдук кайрымдуулук фонду ушу пандемия башталгандан баштап баарыбыз долбоор алкагында биздин ушу маданият чөйрөсүндө жүргөн, шоу тармагында жүргөн баардык биздин мекендештерибиз менен барбыз долбоорун баштаганбыз. Бул жакта азыр балким билбегендер чыгар, канча миң деген муктаж адамдарга мыякта азык түлүктөр даярдалган. Ушул азык түлүктөрдү даярдоо максатында Жанылкайым атайын ушундай оор кылдалда колдонула бекер деп кайрымдуулук иретине берген. Жөн эле берип койбостон өзү да келип мыякта биздин шоу тармагында жүргөндөр менен Дордойдон барып дүңүнөн алып бул жактан пасовка кылганбыз. Чоң рахмат сизге. Анан ушундай жакшылык бир жашаган болуп турган кези көп канча бут кирсе ошончо кут кирет демекчи. Көп-көптөн кардарлар үзүлбөсүн. Мыяктан биз көрөбүз, ар дайым бир эле баарыбыз эле долбоорубуз эмес, баардык долбоордо активдүү катышып келесиздер. Анан биздин ушул фонддун атынан сизге атайын өзгөчө бир ыраазычылык кат бар эле. Бул жакта ошо акын Акбар Кубанычбеков да атайын ыр-ырдап бизге эңсеп жазып берген. Аны да окуп кетейин. Элдин барсыңбы, бармын дешти чыгышты. Кыйналгандын, кысталгандын арыз муңун угушту. Элден алып элге жардам кылышты. Чоң азапта жүргөн өңдү бул жаштар, үмүт суусун чаңкаганга сунушту. Кыйын күндө четте сынап турган көп, өзүн ойлоп өзгөчөгө жумган көп. Элим деген эрке жаштар топтолуп, эзилген калкты карап турган жок. Жалынга айлан, мекен үчүн күйүпсең, баары жеңил өтөт элим бириксең. Караң түндү жарык кылып бул жакта кандай бакыт бир бүлөнү сүйүнткөн деп акын Акбар Кубанычбеков атайын биздин ушу командага жазып берген. Жанылкайым, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. COVID-19 апаты менен күрөшүүдө Ороз айында камкордугуңузга берешендигиңизге. Анан ушундай расмий боорукер жүрөк деген наам менен анан эгер уруксат этиңиздер, бул жакта бизде ошо барбыз долбоордун командасы бар. Баары турат. Келиңиздер бул жакка чогуу чаран. Бул баарыбыздын долбоорубуз. Келиңиздер. Барбыз долбоорунда аябай ынтымактуу баардыгыбыз иштедик. Өзгөчө Нурсултан азыр жок болуп атат, бир аздан кийин келет экен. Анда тышкары Нурсултан Майназаров баш болгон, Биргүл Эсеналиева мынакей күндө список топтотуп жүрдүк. Дагы чакыруулардын баардыгын чогуу мынакей катарга кошулган инсандар.
Анан бир нерсени айтып кетейин Айдарбеке. Буюрса элим барысынын штабы катары кала берет бул жер. Болгондо дагы чындыгында баягы бүгүн наны түгөнүп калган инсан келсе биз нан бергенге даярбыз бул жерде. Көптөгөн уун, күрүч төгүлгөн жер. Бул жер ушундай берекенин жери десек болот. Андыктан ар дайым бул жерде уун берилип турат, күрүч берилип турат. Кайрымдуулукка дагы себепкер болгон биздин жанагы монета чогулткучулар дагы бар болот. Ошондон баардыгыңыздарды кайрымдуулукка чакырабыз дагы. Ким баягы чынтап бүгүн мынакей балдары менен иче турган баягы тамагы түгөнүп калса, биз даярбыз. Командабыз менен ушул жерден бергенге кайрадан. Ар дайым иштеп турат буюрса. Биз барбыз. Дагы жардам берген. Не надо скромничать. Пойдемте. Эржан Кадырбеков полный видеолорун бар жок. Бардык. Келиңиздер, уялбай эле. Да, Кося. Биз барбыз, элим барысына бирге кайрымдуулук иши. Анан миллион фэшнды да кошсок болбойт. Биздин демирчилер катарын толуктаган. Буюрса эртең сиздин кайрымдуулуктарыңыздарды дагы болсо жеткиребиз таристелерибизге. 1 2 3 бардыңдар. Биз Саламатсыңарбы кыздар? Атайын убактыңарды бөлүп келип бергениңерге рахмат. Майрам силерге жагып жатабы? Ооба, сон болуп атат. Бизге аябай жагып атат. Аябай жакшы даярданыштыр. Анан аябай мондай жакшы бүт энергиясын сактаганын көрүнүп турат. Мен ойлойм, энергияга монтип толук берилген нерсе дайыма аябай жакшы чыгат. Ошо андан кийин Анжелика эжеге кааларыбыз чынден соолук дайыма эле ушундай жаркырап жүрө берсин. Ошо өзүңүздөр билгендей бул жак штаб болгон болчу. Карантин убагында бул жакта 2 ай биз бул продукты таркатканбыз. Бизге офисин берген, анткени ошентип берген үчүн дагы аябай чоң рахмат. Анан ойлойм го ушундай мындай орусча айтканда благотворительность менен башталган нерсе, кайрымдуулук менен башталган жер бул жак аябай сонун ачылып, дагы сейт болуп кетишине тилектешмин. Ачыгыш аябай сонун өтүп жатат. Анжелика эжебизге дүйнөдө эң жакшылыкты каалайбыз. Рахмат кыздар, чоң рахмат. Мына биздин жаныбызда азыр Teen Star тобунун сулуу кыздары турат. Анжелика эжекеңерди майрамы менен, туулган күнү менен кутталсаңар болот. Биз ушул группабыздын атынан Анжелика эжебизди туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушу биз жетип келаткан ушул сыймыктанган эжелерибиздин бири. Жана ушул группага кошулган үчүн, жана бизге ушундай эмгектенип, клиптерди тартып, кызмат жүргөн Анжелика эжеге рахмат. Туулган күнү менен куттуктайбыз. Баарыбыз дагы биз дагы жалпы командабыздын атынан жана Teen Star тобунун кыздарынын атынан туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат кыздар. Биздин Анжелика айымыбыздын майрамы менен жалпы Бишкек шаарынын тургундары дагы бөлүшүп жатат. Өзүлөрүнүн убактын арнап атайын майрамга келген биз эжекебиз жаныбызда турат. Эжесине майрам жагып жатабы? Кандай атмосфера болуп жатат? Майрам аябай жагып жатат. Анжеликадан калбарым. Мен сегодня открывает свой день для всех. Кызым жакшына кылып чоңойтуп. Бактылуу болсун. Для всех тех, кто сейчас хочет услышать хорошую музыку, мы приглашаем вас на улицу. Внутри есть сегодняшнего народа, там очень душно. Албетте, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге рахмат. Мына биз бүгүн азыр Анжелика айымдын улуу кызы Айыманын жанында турабыз. Сен дагы апаңдын ачкан салонуна бүгүнкү майрамы менен аябай толкунданып жатсаң керек, өзүңдүн сезимдериң жөнүндө бөлүшө кетсең. Ооба, биз 12ден кийин апамды куттуктаганбыз. Ошо өзүбүз торт жасап, ал дагы кубанды. Бүгүн болсо чогуу туруп, чогуу тамак ичип, бул жерге келип, апама жардам берген. Салон боюнча ошол бүгүн ачып атат. Абдан кубанычтамын. Албетте баягы кызы апасынын жолун улоочу мына Айыманын жанынан өзүнүн сезимдери тууралуу ойлорду бөлүшө алды. Дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз силерге. Чоң рахмат. Level up,
in your tummy. Level up, 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 level up. Oh, this on me so yummy. Oh, this sauce so yummy. No, you want this yummy, yummy all in your tummy. Oh. Мына биздин жаныбызда азыр Анжелика айымдын майрамынын 2 бир жыл бурун кармалып жаткан Эркин мырза жаныбызда турат. Эркин мырза саламатсызбы? Саламатчылык. Албетте сизди көрүп жатканыңыз кандай кубанычтуу. Биз да аябай кубанычтуу. Ооба. Мына ушундай карантинден кийин жакшы маанайда жакшы иш-чараны алып барып жатканыбызга Анжелика айымдын дагы майрамы күбө болуп отурганыбызга кубанычтабыз. Сезимдеринизди жөнүндө бөлүшө кетсеңиз, кандай маанайда болуп жатасыздар? Деги эле бул иш-чараны уюштурууда кандай сиздин колдоолоруңуз болду дегендей? Мен биринчиден бардык кыргызстандыктар ошол дүйнөлүк апааттын акырындап өтүп жатышы менен куттуктагым келет. Себеп дегенде жашоо уланыш керек, иштешибиз керек. Антпесе адамга кыймыл гана жарашат. Кыймыл адамда илгерилетип алдыга алып кетет да. Ошондуктан бүгүн мына көрүп атасыздар, аба ырайы аябай жакшы, элдер аябай жакшы көйнөктөрүн кийип, жакшы маанай менен келип ушу Анжелика кайратынан кулагынан куттуктап келет. Албетте бул айымдын өзүнүн Кыргызстанда чоң аудиториясы бар, өзүнүн көрөрмандардын саны көп, акырындап келип атышат. Учурдан пайдаланып Анжелика кайратынан ушул кулагынан куттуктап кетмекчимин. Аябай күчтүү айымсыз. Жана көптөгөн Кыргызстандын көптөгөн кыздарына, келиндерине, аялдарына аябай жакшы мындай дем күч кубат бересиз деп ойлойм да. Аябай күчтүү айымдын өрнөгү. Ошондуктан бүгүн маанай жакшы. Бүгүн биз да кызматка киришип, көптөн бери иштебеген жаныбыз тилдерибиз чулбурактап, дулдурактап атырып, акырындап мындай эмебизге ыңгайлуу атабыз да. I don't wanna say what I feel right now. Салтанаттын башталганына бир канча убакыт өтсө дагы келген коноктордун саны дагы да болсо үзүлө элек. Албетте эң мыкты деңгээлде биз жыйынтыктап алдык. Эгерде сиз дагы бул салонго келип өзүңүздүн кызыгыңызды арттырып жасаңыз, же болбосо сулуулук кызматтарын пайдаланууну каалап жасаңыз, албетте Анжелика Beauty Bar салонунун эшиги сизге ар дайыма. Эгерде сиз дагы кызыгып жаткан болсоңуз, сизге бүгүн жана эртең келип көрүүгө эң сонун мүмкүнчүлүк бар. Арню сайтынан толук чыгарылышын көрө аласыздар. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Кызматыңыздарда айттырган Сейитбекова болдум. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. I don't wanna say what I feel right now.